Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайырдан эле базар жоқ каналы. Бүгін 6 октябрь 2023 жыл мен сіздерге туғандар Бишкек шаарынын түндүк тарабы Ак жол айылы, жол болсо экинчи аты Раздольный айылынан под бизнес чоң трассанын жээгинде жайгашкан биринчи линиядан ушул сатылуучу үйдү көргөзмөкчүмүн. Биринчи болуп сіздерге келүү жолун түшүндүрөйүн. Сіздер Фучка көчөсүнөн туғандар түз эле түндүктү карай келе бересиздер. Объезднойдун менен бул чоң трасса кесилишет, өйдө жок көпүрө. Өткөндөн кийинки эле биринчи айыл ушул Раздольный айылы болуп калат. Келатканда жолдун сол тарабында ушул үйүбүз жайгашкан. Дарек Кыргызстан 7-чи дарек болуп калат. Кыргызстан көчөсү 7-чи дарек. Так, дагы эмне маалыматы бул жерден шаарда карай. Машинеңиздер барсаңыздар шлагбаумга чейин 15 метрлик аралыкта барып кала алат экенсиздер тугандар. Мынакей дээрлик бул көчө пробка болбойт. Ошол Фучка тарабы эле бир аз болбосо кээде. Маршруткалар жүрөт тугандар. Автовокзал Ош базарыга чейин. И дагы бир айта кетчү нерсе, Ош базары тугандар жакын каралыкта могу көпүрөнүн өйдө жагына жылат деген пландар бар экен бул көпүрөнүн тугандар. Негизинен ошол Ош базарга келсе деле тугандар, Ош базарга үйүңүздөр жакын болуп калат. Анан кошуналар сыяктуу бул жакта дүкөн, кафе иштеткендер бар тугандар. Эсто дейсиздерби, машина толтуруп өтөт, вулканизация дейсиздерби, көмүр коюп сатып бересиздерби, иши кылса, чоң жолдун жээгинде жайгашкан. Көпчүлүгүңүздарга эле бул үй жакса керек. Видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Участогунун түштүк чекарасында бул жолдон угловойдо жайгашкан. Бул жагы Кыргызстан көчөсү, бул жагы центральный көчө. Түндүк чекарасы болсо тугандар могу блоктун орто ченинен болуп калат экен. Могу жерден келсеңиздер да чекарасыны үй ээси тактап көргөзүп берет. Кызыл китеп, чек, паспорт баары колунда. Алсаңыздар сразу эле өткөрүп берем дейт тугандар үй ээси. Андан ары дагы эмне маалыматы? Мектеп тугандар мынакей көңүл бургула окуучулар дейт мынакей. Жакын жерде бул жерде мектеби жайгашкан. Балдарыңыздар жөө эле барып келет. Садиктер бар экен. Мынакей бул көчөдө эле келген экен тугандар. Көчө тараптан мынакей кирпичтен болгон забор, бул жагы туникеден болгон забору. Электр энергиясы 3 фазалуу. Алдагы эгерде ишкердик кылсаңыздар, сиздер үчүн өтө керек болот. 3 фазалуу электр энергия тугандар. Суусу бар экен, отопление, паровое отопление, көмүр жана электр энергиясы менен 3 фазалуу электр энергиясы менен жылыйт. И эң эле батыш чегара тугандар мынакей бул кошунанын пескоблоктон болгон заборуна чейин. Бул жагында гараж, хозпостройкалар жана узун турасы 12,5 10 болгон үйүбүз тугандар. Аларды азыр видеонун жүрүшүндө бир чекеден көргөзсөм. Мынакей бул жакта негизи кирүүчү дарбазасы. Көчө тараптан кое аласыздарбы? Бул жактан коесуздарбы? Негизинен ушул дүкөн же болбосо бир ишкерди кылганга мына чоң жолдун жээгинде жайгашкан өтө сонун жер тугандар. Бул катарда кафелер бар, жана башка көп эле дүкөн, маркеттер бар эле бар туган ушул биринчи линияда. Мынакей бул короосу, алды тарап стяжка болгон, кенен эле бир 3 машина баткыдай көрүнөт. Бул жакта үйүбүз, стенасы кирпич, узун турасы 12,5 10 экен тугандар. Кечиресиздер, отопление, паровое отопление. И бул жакта мынакей көмүркана, склад, навес, гаражы, бул жер банясы окшойт. Азыр үйдүн ички тарабында сиздерге көргөзөм. Мынакей короосун биринчи көргөзүп алайын. Негизинен көбүнчө ушул ишкер туугандар кызыкса керек, участогун өзүнө эле угловойдо жана жолдун боюнда. Эң эле түндүк чегара мынакей бул жол менен ушул жерден болуп тугандар. Келсеңиздер, үй ээси сиздерге дагы көргөзүп берет. Эми үйдүн ички тарабын сиздерге бир чекеден көргөзөйүн. Мынакей бул негизи кирүүчү эшиги, көрүп тургансыздай темирден болгон эшик орнотулган. Мынакей бул үйүздүн кире бериши, прихожкасы тугандар. Бул жакта ракайын ротасы чыгарылып тур, кире жууган машинанын жайы. Сол тарапта болсо отопление котелу, көмүр менен жылыткан котел жана электр энергиясы 3 фазалуу электр энергиясы менен жылыткан тен үйдү жылытат. А бул жагы коридор тугандар. Полдор жыгачтан болгон пол экен. Бул коридордон калган бөлмөлөргө өтүп кете алабыз. Бул жакта мынакей бир бөлмө, туалдар, жидкий обой, батыш тараптан терезе, полдор баары жыгачтан болгон пол. Оң тарабында кухнясы, ракайын орнотулуп чыгарылган, кухонный мебелдер, түштүк тараптан терезе тугандар мынакей. Так. Бул жакта 2 бөлмө, и бул жагына дагы 2 бөлмө жайгашкан. Мынакей бул жагындагы биринчи бөлмөсү бир спальный бөлмө, түштүк тараптан терезе. Мынакей. И бул жагына мына кенен дагы бир бөлмөсү бар экен. Зал дейсизби, холл дейсизби? Түштүк тараптан мынакей терезеси, полдору жыгачтан болгон пол, полдар жидкий обой, потолок натяжной, көрүп тургансыздар люстра бар. Так, андан ары
Бул жакта дагы 2 бөлмө жайгашкан. Тугандар, бир балдар бөлмөсү, дагы бир мындай чоң бөлмө экен. Бул үйдүн баасы туугандар $68,000 сурап атыптыр үйелери. Анан дагы сүйлөшүү болот. Ээсинин номерин мен экранга эсителдеп калтырам. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүүлөр болот. Туугандар, под бизнес жер участок, под бизнес үй издеген туугандар менен бөлүшүп кетиңиздер. Ал нерсе бул үй ээсине үй издегенге да чоң жардам болот. Анда мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгарышка чейин саламатта калыңыздар.